ТРКнын астынан таанышып калдык. Чыгармачылыкка жардам берип жүрдү. Көп убакыт мен ара жолдо жүрдүм. Достуктан улам сүйүүгө айланды болуш керек. Балким жаңылатат болуш керекмин деген дагы ойлор пайда болгон. Кылган мамилеси, сүйлөгөн сөзү мага жакты. Мен өзү коркок. Турмушка чыксам, ырдабай калчудай болуп эле. Мен ойлогон кемин дагы ашыгын дагы албай элем да. Махаббат жашоонун төркүн төскө боелгон кооз көзүрмемдери. Мындай ажардуулукту туя билгендер табият сыйкыры катары карашат. Ал учурду бакытка тете баалашат. Бүгүн да үлгүлүү түгөйлөрдүн бактылуу көзүрмемдерине саякат жасап, баянын угабыз. Өзүңүздөр байкагандай, берүүбүздүн каармандары Кош Жылдыздар Урмат Усенов жана Неля. Чыгармачылык бириктирген жуптар алгачкы таанышуусу, мамилелеринин уланышы тууралуу мындайча баяндайт. Биринчи жолу 2005 жылы ал убакта мен ырдап баштаганыма 6-7 айдын жүзүп калган. Биринчи ырларым радиодон кетип, эл оозуна бир аз илинип калган учурлар болчу. Баягы ырын угуп радиодон чындыгында жакшы ыр болчу. Менден дагы өзүмдүн эжем, бөлөм эжем аябай ушул ырды угуп айтырчы да, ким ырдайт болду экен депчи. Ошол убакта Кыргызстандын оңдорунда диджей болуп иштеп жүргөн Арстанбек Абдыманов тааныштырган. Жаңы баштап аткан ырчы кыз таанышып ал, ырларың болсо кайрылып тур деп. Ошонун негизинде таанышканбыз. Анан Кудай буйруп ошол жолугуп калдык. Албетте кубанычта болдум. Анткени мындай миң уккандан бир көргөн жакшы дейт го. Бирок ал убакта эч кандай деле биринчи көргөндөн же болбосо сезимдер пайда болду, бир ички дүйнө өзгөрүүгө учурап, андай деле эч нерсе байкалган эмес болгону. Ошо биринчи жолуккандан баштап эле биздин мамиле достук экени билинген. Жакшы сүйлөшүп, көпкө чейин сүйлөшүп, телефондорду алышып тараганбыз да. Чыгармачылыкка жардам берип жүрдү. Башында баягы көп ырларымдын автору болуп, көп тексттерди жазып берген. Мына мен ойлойм, бизди музыка бириктирди да. Бизди музыка жакындатты. Бизди ушул чыгармачылык алып келип тогуштурду да. Себеби биздин сүйлөшкөн темабыз эле ошол болчу. Нелянын биз үйлөнгөнгө чейинки көп ырларын, огондордун тексттерин жазып бердим. Анан ошол мен жазган тексттеримди жактырып, ошону сүйүп ырдап, ошону баалаганы дагы бир чети мага ошол бир сезимдеримди ойготош керек деп ойлойм да. Себеби сен кылган эмгегиңди баалап атса, анан ошол адамга дагы мындай өзгөчө мамиле кылып баштайт экен да. Ошол биринчи кадамдар болду окшош керек деп ойлойм. Анан ал эми бара-бара ошол мамиле бара-бара жакындап, буламдан жакындап отуруп, жакындап, достуктан сүйүүгө, жаңы сезимдерге айланып баштаганын мен ойлойм, мен биринчи байкадым окшойт. Буйрук, насип, нике кайып дегенге мен ушул өзүмдүн болочок жубайымдан билдим да. Себеби чындыгында мен эми билген эмесмин да, менин өмүрлүк жолдошум ушул жанымда эле жүргөнүнчү. Мен көп ойлондум. Аябай көп ойлондум, себеби балким жаңылатат болуш керекмин деген дагы ойлор пайда болгон. Мен ошондой сезимдерде жүргөн маалда мен Неледан дагы ошол күттүм, балким Неле тараптан дагы кадамдарды байкайынбы же мамиле байкайынбы деп. Жок, Неле мага баягы мурун досуна кандай мамиле жасаса, ошондой мамиледе эле жүрдү. Кайсы жерге барбай эле
чогуу концерттер болуп калды, чогуу гастролдор болуп калды. Бул да болсо атайын жасалган эмес да. Анан ошондой убакта жүргөндө биз алыска чыгып калдык гастролго. Ал жакта 2 жумадан ашык убакыт өткөрдүк. Ошо алыста жүргөндө мен бул адамдын чынында кандай экенин, ички дүйнөсү кандай экенин, адамга болгон мамилеси чындап таандым да. Себеби бул жакта жолугабыз 1-2 саат сүйлөшөбүз, ал башка да. Анан үйдөн алыс жүргөндө, анын үстүндө эрткерилден кечке чогуу жүргөндөн кийин ысыкта, суукта, ашта, токто, маанай барда, жокто, жолдо ошол маалда адамдардын чыныгы кандай, жүзү кандай экенин көрүнөт эмеспи. Анан ошол убакта мен көрдүм да, камкор экендигин, боорукер экендигин. Анан ошондо мен артка кайта албай тургандыгын түшүндүм. Чечкиндүү кадамдарга бара тургандыгын түшүндүм. Негизи айтып коет го, адамды билсең, адамды билгиң келсе, алыс жолго чыкканда билесиң депчи. Ошондон улам балким бири-бирибизди жакшы таанып, бири-бирибизге болгон сезими достуктан улам сүйүүгө айланды болуш керек. Дароо айткан жокмун, бирок четин чыгарып, чочута албайын деп, шок кылып албайын деп, аздан, бир аздан сүйлөшүп жүрдүк. Анан бирок кылган мамилесинен улам, сүйлөгөн сөздөрүнөн улам мен сунушумду четке какпай тургандыгын түшүнө баштадым. Анан мамиледен эле, күндөн күнгө мамиледен улам биз түшүндүк, что мамиле жаңы этапка өткөнүн түшүнүп, анан кийин жаңы барактан, жаңы мамиледен баштоону чечтик. Талпынган канат күүгө келген сымал сүйүшкөндөр үчүн жашоонун жаңы барагы ачылып, махабат шаары курулган. Бирок алгач чечкиндүү кадамдарга баруу түгөйлөргө оңой болгон эмес. Жашоодо мындай чечкиндүү кадамдарга, анан орусча айтканда риск деп коет. Ошондой рисктерге барганда өзүм негизи жакшы көрөм да. Бирок мени бир нерсе дайыма мага күч кубат берип жүрдү. Нейлянын мага болгон мамилеси да. Ушул айтпадым, мен көп ойлондум деп. Көп убакыт мен ара жолдо жүрдүм да. Ошол убактарда Нейлянын мага болгон мамилеси менин ошо чечкиндүү кадам жасашына түрткү болду да. Жөн эле. Биринчиден мен урматка ишендим. Мен өзүмдүн жашоомду толугу менен ишенүү менен кабыл алдым да. Ошондуктан менде эч кандай андай ойлор такыр болгон да жок. Ал аны атайлап жасаган жок, же болбосо ал аны бир кандайдыр максатта, же болбосо ал дагы мага окшоп бир сезимдерге, же болбосо бир жаңы мамилеге барыш үчүн эмес. Бул таптакыр оюнда жок жүргөн мезгилде мен бул адамды жакындан тааныдым да. Ушулардын баары да мага түрткү болду. Колумдан келишинче жаман ойлорду ичимде, же болбосо бир кооптонууларды, коркуу сезимдерин өзүмө жолотпогонго аракет кылдым. Азыр дагы ошол аракетимде жүрөм. Турмушка чыксам, ырдабай калчудай болуп эле корко берчүмүн да. Ошондуктан Кудайдан суранып, мындан ары дагы чыгармачылыгымды алып кеткен, түшүнүп, колдоп, көмөк көрсөтүп жүргөн бир жакшы жигитке турмушка чыксам экен деп эле ошону эле сурай бериптирмин да менчи. Балким кээ бирлер баягы мындай болсо, тигиндей болсо деп материалдык жактан балким тилеген кыздар бар болуш керек деп ойлойм. Бирок мен аны сурабай эле ошол мени түшүнүп, ошонун ары эле алып кетсе экен деп тилек кылчумун да. Сүйккө сатып алдым. Айткан жокмун. Акбар билет, себеби ал жанымда болчу ошол убактарда.
сөйкө сатып алып барып эле айттым ушундай, мен чечимим ушундай, эгер кааласаң мындан кийинки үй бүлөлүк жашоону мен сени менен жашагым келет мааниде айтып түшүндүрдүм. Биринчи ишенген жок. Мен өзү коркок. Мындай өтө назик адам да, эмоционалдуу адам. Көп нерсени айтсаң, жүрөгүнө жакын алып, анан ошол нерседен аябай кыйынчылык менен кутулат да. Анан бул дагы мен ошол кылган сунушум бир аз буга оорураак тийдүү иш кылып, аябай эмоционалдуу кабыл алды. Чоң эмоциялар менен. Анан бирок мен макулмун, мен күткөм, болбосо тигиндей мындай деген сыяктуу жоопторду ала алган жокмун ошол моментте. Бирок баягы мырзалык мүнөздө мен ал жоопту алышым керек. Мен бул чечимди кабыл алгам, бул нерсени мен аягына чыгышым керек деген көкпетти көжөрлүк мүнөзүм менен, мындайча айтканда, эле ойлонууга, кененирээк ойлонуп, салмактаганга мен убакыт дагы мүмкүнчүлүк да берген жок. Мен ушундай чечтим, ушундай болот деген эле тыянакта улантып бердим мамилемди. Мен ойлойм, эми азыр өкмөсө керек деп. Анан ошондон улам негизи ушул жогоруда айтып кеткен неке кайып буйрукка ишендим. Албетте Кудайга шүгүр, аябай акылдуу, урба-сырыктуу, мен каалаган, мен тилеген жолдошум бар. Кудай ошо бизди бекеринен мен Кыргызстандын тиги бурчунан, муну Кыргызстандын бияк бурчунан алып келип ошо бир чекитке бириктирбесе керек. Бекеринен экөөбүздү алып келип тогуштурбаса керек, экөөбүздү бекеринен алып келип чыгармачылык менен кошпосо керек деп ойлойм да. Кудайга шүгүр, азыр бир баш жакшы, эки баш андан жакшы болуп, бири-бирибизди колдоп, коштоп, чыгармачылыкта болобу, үй бүлөдө болобу, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, түшүнүп, бир чечимге келип, жакшы өмүр сүрүп жатабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр. Табият берген оттуу жана сезгич жүрөктөр болот. Ар кандай окуяны алдын ала туюндуруп коет. Кесиптеш болуп жүргөн убакта жылдыздар бир канча дуэттерди аткарышкан. Эң кызыгы, жазылган ыр-саптары түгөйлөрдүн келечектеги жашоосун баяндагандай сезилет. Кесиптеш катар мамиледе жүргөндө деле «Сүйүү жолу» деген ырды дагамыз. Ошо Нелянын концертине дуэт жазып берчи деген ошол дуэт жазып ырдагамыз. Азыр ойлоп көрсөм, ошол дуэттеги сөздөр биздин жашообузду алдын ала айтылган сөздөр экен да. Мен аны байкаган деле эмесмин. Ал ырды үйлөнө элек деле жазганбыз. Жеке концертине мен ойлойм, демек биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз ырдап коюдук болуш керек. Биз баскан сүйүү жолу бирге, билинбей өтөр жалын изде. Өзүңсүз өмүр жолу жоктой, көрксүздүгүнө. Ата-эне тууралуу, бала тууралуу диалог түрүндөгү ал дагы ушул кандайдыр бир алдын ала айтылган ыр болуп, кийин аны дагы байкадык. Балширин деле үйлөнө электе жазганбыз. Бирок анда ошо мен айтпадым, биринчи мен өзүмдүн сезимдерин байкап, ошол моментте жазылган ыр болчу. Бирок анда деле мен анын келечегине же болбосо кандай болоруна анда деле мен мындай кепилдик жок болчу да. Бирок ошолорду жазгам. Ширинем айткым келет, атыңды кайра, баа жеткиз бал каймагым өзүң гана. Жырагым айткым келет, кайталап кайра,
түндө чексиз дайра. Сүй жолундагы, оонундагы сөзүндагы, бал ширининдагы, оонундагы сөзүндагы мындай бир атайлап же болбосо бир толгонуп, себепчи болуп, кандай бир сезимдер себепчи болуп жазылбагандыгы азыр мен үчүн таң калыштуу да. Андай себептерден биз өткөндө эле отуруп көп далгерлерди байкаганбыз, көп да. Көрсө биз кээде өзүбүздүн жашообузду өзүбүз куруп, өзүбүздүн жашообузда боло турган нерселерге пайдабал куруп атканыбызды кээде өзүбүз байкабай калат экенбиз да. Эгер жакшылап баамдай турган болсок, эгерде биз жашообузда бактылуу болуп атсак, ал бактылуулуктун кандайдыр бир деңгээлдеги пайыздыгы өзүбүзгө тиешелүү болот экен да. Эгер жашообузда адашуу болуп атса, анын дагы бир кээ бир убактарда кетирген катачылыгыбыз үчүн жооп берген болуп аткан болушубуз мүмкүн экен да. Ошондуктан мен ойлойм, көбүнчө биз жашоодо көп нерсени баамдабай көз жаздында калтыра берип, анан кийин түшүнгөн учурлар болот экен да. Биздин ошол үй бүлөлүк жашообуздагы көрсө биз мурун эле сүрөттөптүрбүз да. Үйдө бир кезде сиздин күйөрманыңыз болчум, азыр 2-3 баланын энесимин, ушулар менен биз таанышканбыз, ушулар аркылуу биздин сүйүүбүз болгон деген ырлар бул көбүнчөсү бал ширин, ак сүйүү деген чыгармаларды көп жазышат. Анан ушуларды ырдасаңыздар эле биз өзүбүздүн биринчи сүйүүбүздү эстеп ушундай көп жазышат да. Анан демек ошол ырлар кээ бир адамдардын жашоосунда бир жакшы из калтырганын бизди кубандырат. Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабатташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын, махабатташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Чыгармачыл инсан болсом дагы романтик эмесмин дейт Урмат мырза. Мен өзүм негизи романтик эмес экенимди мойнума алам. Чыгармачыл болсом деле биздин баягы чыгармачыл адамдар сезимтал болобуз, эмоционалдуу болобуз деп айтат, бирок кээ бир ушул жалпыланган мүнөздөмөлөр кээде мага туура келбей калат да. Өзүм чыгармачыл болсом дагы бирөөнүн сезимдерин биз сезе билишибиз керек, туя билиш керек. Сүйбөй туруп сүйгөндөр жөнүндө жазыш керек, күйбөй туруп күйгөндөрдүн арманын жазыш керек дегендей. Ушундай сезимтал болсом деле кээ бир учурларда романтикалуу моменттерди мен өткөрөм да. Эми башында мен көп мындай ага билгизбей эле, бирок ичимден таарынып, ушундай кылып койсо деле болмок деп жүрдүм. Бирок өзүнүн мүнөзүнөн улам мен бул нерсени кандай десем, эми кеп романтикада деле эмес. Мен билем жан дүйнөсү чын жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен берилип ар бир нерсени кылат. Ошондуктан эң маанилүүсү мен үчүн ошол. Чын жүрөгүнөн кылып жатканы мен үчүн маанилүү да. Анан баягы романтиканы көп деле өзү деле жактыра бербейт, бирок кылганга аракет жасайт. Мүнөздөрү меникине караганда түзүк, салыштырмалуу түрдө. Мен деле тилегеним ошол болчу. Жаманы мен болоюн, жакшысы жубайым болсун. Карасы мен болоюн, агал болсун. Катуусу мен болоюн, жумшагал болсун. Дайыма бир сүйлөгөн, оор басырыктуу, акылдуу, мындай арканды алыс таштаган, көрө билген адамдар катарына кирет да. Мен көп кездерде ушул өзүмдүн папама окшоштурам да. Себеби менин папам дагы көп суроо берсем бир эле жооп алчумун да. Же болбосо кийген кийими,
жабык туфлисине чейин ушул папам көп нерселери урматка окшош да. Кандай жубай болушуна сыпатташ үчүн мен бирөөгө салыштырышым керек да. Мен эле эч кимге салыштырбайм. Бул менин жубайым. Кудай Таала мага берген менин түгөйүм. Анын кемчилиги болсо дагы меники, анын жетишкендиги болсо дагы меники да. Мен бүгүнкү күндө мен эледен кемин дагы ашыгын дагы каалабайт элем да. Мен толугу менен канааттандырам, жубай катары. Сени барктаган жана баалаган убаралаш ал түбөлүктүү уялаш дейт. Бири-бирин айттырбай түшүнгөн жоптардын түтүн булаткандарына быйыл 10 жылдын жүзү болот. Биз жашообузду оңой баштаган жокпуз да. Биз жашообузду таңгыр жол менен баштаган жокпуз. Кээ бир жашоо өтө зымыраган жол менен башталып, анан аягы жаман жолго айлангандан көрө биз кыйынчылык менен баштайлы деп. Бизде оңой болгон жок. Кудай буйрса быйыл 10 жыл болуп отурат. Бирок 10 жылдын аралыгында биз көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. 10 жылдын аралыгында дагы да болсо бирибизди жакшы билгенге мүмкүнчүлүк болду. Баягы жылдан жылга ар бир жыл биз үчүн сабак дагы болот экен. Көп нерсени биле баштайт экенсиң, билбеген нерселерди, балким мурун таарынып жүргөн нерселериң азыр күлкүм келет да. Болгону ошол башындагы эле менин жеке принцибим бул үй бүлө болчу. Азыр дагы ошондой. Чыгармачылыктан балким кээ бир нерселерди уттуруп коюшубуз мүмкүн, кээ бир нерселерден кечигип калышыбыз мүмкүн, кээ бир нерселерге үлгүрбөй калышыбыз мүмкүн, кээ бир нерселерди убагында жасабай калышыбыз мүмкүн. Мен муну мойнума алам. Бирок үй бүлөнүн принциптерин мен кой бербейм. Биринчи үй бүлө, биринчи бала чака, биринчи тынччылык, биринчи ынтымак, ырыскы, тартип. Эгерде дүйнөлүк масштабтагы дагы, республикалык масштабтагы дагы биздин чыгармачылыгыбызга чоң бир утуш алып келе турган бир салтанаттуу бир кече же болбосо бир биз үчүн маанилүү болгон жагдай болуп турса дагы, эгер үй бүлөмдө бир маанилүү маселе боло турган болсо, мен сөзсүз түрдө биринчи алып үй бүлөдөгү маселени чечип анан тигил жака барарымды эле жакшы билет. Ошондуктан балким ошондон болушу мүмкүн деп ойлойм да. Бул биздин ошо жеке үй бүлөлүк конституциядагы кабыл алынган мыйзамдардын бири. Билип калдым. Эмне жакпаарын, эмне жагарын. Ал дагы ошондой болуп, бири-бирибизди билип калдык да. Ошондуктан ал нерселерди жасабай, ал нерсеге, ал жакпаган нерселерди кылбасаң, в принципе, конфликт эле жок. Биздин конфликтибиз болгону ушул балдардын аркасынан эле кичине чарт-чурт болуп кетпесек, баягы талашкан деле нерсебиз жок. Анткени бир жерде, бир чөйрөдөбүз, барган жерибиз бир. Эң негизи экөөбүз бири-бирибизди урушпашыбыз керек да. Мен элемди урушуп коюшум мүмкүн, мен баламды да урушуп коюшум мүмкүн, мен кызымды да урушуп коюшум мүмкүн да. Бирок ошол урушкан убактагы менин сезимдерим кемип калбайт. Буга болгон жакшы көрүү сезимим кемибейт да. Мен муну жакшы көрүп урушам, урушсам дагы. Айтсам дагы жакшы көрүп айтам. Мен балама айткандай эле, кызыма айткандай эле, менден кичүү бир туугандарыма айткан сыяктуу эле айтсам жакшы болсун деп айтам. Же мындан дагы зыян чекпесин деп айтышым мүмкүн да. Ошол нерсени туура түшүнүш керек деп ойлойм. Анан кеми убакыт өткөн сайын үй бүлө, убакыт өткөн сайын жаңы дарбазалар ачыла берет экен да. Жаңы сыйкырлары көзгө көрүнүп, жаңы нерселер бизге кубулуштар келе берет экен да. Ошонун сыңарында эле балким мындан бир 5 жыл мурун биз ошол эгерде бир таарыныч же болбосо бир маселе боло турган болсо, мындан 5 жыл мурун ал маселе бир аз кыйыныраак чечилчү да. Азыр ал да билет, мен да билем. Айла жок. Маселени чечпегенге айла жок. Чечиш керек. Ошондуктан
bir saat 2 saat болушу мүмкүн, маанай жок болуп же көгөрүп же болбосо өжөрлөнүткөн нерсе болушу мүмкүн менин тараптан. Анан кайра эле ал нерсе унутта калат. Жаңы үйлөнгөндөн баштап 20 жыл бул өргө чыгуу экен да. Үй бүлөдө. Өйдөгү өстөй жыл чыгуу. Колуңда араба, анын ичинде үй бүлөң, бала чакаң, тиричилигиң, болгон байлыгың, ошону салып өргө чыгыш керек да. Бир дөңгөлөктүү арабада. Ал ооп кетиши да мүмкүн, аңтарылып кетиши да мүмкүн, түртө албай калышың да мүмкүн. Жалгыз кыйын. Жаныңда ошол сенин түгөйүң, жубайың колдошуп, түртүшүп, чын жүрөгүнөн сага көмөкчү болсо, анан ошо өргө чыгабыз да. Ошо өрдү мен ойлодум, ошол эгер адамдар 25 жашында үйлөнсө, ошо 55-ке чыккан убактагы өр окшойт депчи. Анан ошо 55-тен ары кеткенден кийин анан ошол арабага үй бүлөң менен түшүп алып, анан ылдый көздөй мындан каратып жөнөткесиң да. Жашоо сени өзүнүн агымы менен алып кетет экен да. Ал жакка чейин түшүп боло берет. Ал жакка чейин сыноо боло берет. Ал убакытка чейин ысык суук боло берет окшойт. Шоу бизнес чөйрөсүндө үлгүлүү жуптар атыккан түгөйлөр бул биз үчүн чоң жоопкерчилик дейт. Ошол эрежелер болгон үчүн, ошол чектөөлөр, ошол принциптер болгон үчүн балким эл бизге ошол үлгүлүү үй бүлө деп айтып жүрсө керек деп ойлойм. Бул жүк, бул жоопкерчилик. Бул бизди дайыма даалга чаап түздөп турат. Бул биздин ошол ишенимди актаганга аракетибизди дайыма күчтөйт. Бул статусту кармап жүрүш да аябай жоопкерчиликтүү экен да. Себеби ошентип айткан сайын түзөлүп, ошентип айткан сайын ошентип ката кетирбей, ошондан ары мындан дагы жакшы жүргөнгө аракет жасайт экенсиң. Өзгөчө азыр көптөрү силерге карап биз түзөлөбүз дегенен кош бетер баягы жоопкерчилик пайда болот экен да. Өкүл ата өкүл эне да болдук. Бул дагы бизге чоң бир жоопкерчиликти берди. Ошондон улам Кудайдан суранарым ушул жашоодо эч кандай бир жаңылыштык болбой, дайыма бирге кол кармашып, бири-бирибизди өмүр бою түшүнүүгө мен ар дайым тилек кылып жүрөм. Кудайга шүгүр, Кудайга тобо деп баскан турганым эле ошол да. Ушул бактыбызды өзүбүзгө кот кыла көр, ушундай бактылуу күндөрдү кээде өзүм дагы коркуп кетип ниет кылам да, ошондо түбөлүк кыла көр депчи. Себеби балким кээ бир жаштарга биз кичине аз да болсо стимул берип келатабыз, үлгү болуп келатабыз. Ошондуктан мындан дагы жакшы нерселерди, жакшы сапаттарды, жакшы мүнөздөрдү, жакшы нерселерди элге жана жакындарыбызга бергенге ар дайым аракет жасайбыз. Бала бактысын эңсегендер эсепсиз. Бул бакытты колуна алып, тарбия берип өстүрүп жаткан түгөйлөр тун уулу Нурел, кызы Жазел төрөлгөндөгү кубанычтары менен бөлүштү. Оолубуз албетте башкача өзүнчө бир өзгөчө сезимдер болгон. 2009-жылы 6 августта төрөлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин эсимде. Ошол күндүн ар бир мүнөтү, ар бир сааты эсимде. Себеби узак каталып аткан. Ошо каталып аткан байлы болгонбуз, баарыбыз. Жалгыз эле мен эмес, үй бүлөбүз менен. Чыдай албай ошол акыркы мүнөттөрүндө чыдай албай өзүмдү аластайын деп ошо роддомдун жанындагы машина жууган жайга барып, машинени жуузуп ошол жерден бүтөйүн деп калгам. Эжекем чалды. Түрүп эркекти.
же жанында бир кучакташып кыйкырып сүйүнөм десем эч ким жок. Жалгызмын, ошол эмоциям бар ичинде калып жетип келдик. Ошол атынын чоң атасы бар Нурай. Атасын алган жигиттерден болсун. Эл журтка жарыя кылабыз баат тондордо. Анан ошондон да ушул ат чыгып калды. Жагып калып, анан ошо төп келди да. Атасынын оюндагысы менен ошо эл тусуш кылган ат төп келип анан ошо Нурай деп койдук. Азыр Кудай буйрса 3-класста окууда. Өтө жароокер, өтө боорукер, өзгөчө башкача бала. Мен кээде тамашалайм. Саган элинче чыгып болуп келет. Бирөөнү боорун ачып эле алып келет болуш керексиң. Ата ушуну алып турайынчы алып келет болуш керексиң деп тамашалап берип койгом. Бирок башкача табиятта башкача. Кээде сыртынан капталынан карап туруп өзүмдү көрөм кийин. Кылган мамилелеринен, эмоцияларынан, кыймылдарынан өзүмдү көрөм. Бул өзгөчө бакыт экен. Ошо эми улуусу катары жоопкерчиликтүү азыртадан сен улуусуң, сен чоңсуң деп атып азыртадан эле өзүнчө жоопкерчиликтүү бир ишти табыштап койсоң ушунчалык чоң жоопкерчилик менен аягына чейин так аткарууга аракет кылат. Сабакка бир айтканын секирип турат. Ушундай жоопкерчиликтүү бала болуп Кудай буйрса Кудай кааласа. Ошол андан көп узабай эле кайтадан кыз берди. Анын аркасынан ал кызым өзүнчө бир Атасынын кызы. өзүнчө бир чоң китеп бала. Алдан өзгөчө Кудай кылсын. Башкача бир Кайтадан ушунчалык бир чоң сырлар менен, чоң кубанычтар менен, чоң бир башкача бир сезимдер менен бизди дайыма кубандырып турат экенин көрсөм. Биз эркек бала туулуп, эми эркек бала бул туяк. Баарыбыз өзгөчө, анын үстүндө эркектерден биринчи небере биздин. Анан ошон үчүн Нурай башкача чөйрөдө өстү, кичинекейинен. Нурайды эркелетпеген, Нурайды колго албаган, Нурайды мынтип өбөлүп төртүндө айланчыктабаган киши болгон жок. Билебиз менен. Айрыкча чоң атасы, чоң апасы ушунча чоң сүйүү менен ушунча. Азыркыга чейин курса болот. Кубанса кубанат ушундай. Азыр эми баягы май көтөрүм болуп аркасынан көп неберелер келди, бирок ошондой болсо дагы алар бүгүнкү жигит Нурайдын ордуна башка. Негизги мааниси ошол экен. Үй бүлө куруу. Ошол үй бүлөдөгү жоопкерчиликти сезип, кайтадан уул кыз берсе, ошол уул кызды жакшы тарбиялап, коомго пайдалуу болуп тарбиялап, элге пайдалуу болуп тарбиялап, ошолордун баары да биздин жоопкерчилигибиз. Ошол нерсени кадимкидей биздин милдетибиз, биздин жоопкерчилигибиз катары сезиш керек да. Биз өзүбүздүн жыргалчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн жашай турган болсок абайжанбайбыз. Биз ошо жалпы үй бүлөлүк жоопкерчиликти баардыгыбыз өзүбүздүн милдетибиздей сезиш керек деп ойлойм. Баскан жерине гүлөнгөн бактылуулук дайым жандап жүрсүн дейли. Бүлөңүздөр бүтүн болсун деп бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Махабат баяны кийинки берүүлөрдө уланат. Сиздер менен Кундуз Казыбек кызы болду.